Дордойдогу Береке курулуш базары анча чоң эмес. Болжол менен 1 гектардын 4/1 бөлүгүн ээлейт. Болгону 70 контейнер орнотулган бул ангарда курулуш жана ремонт үчүн керектүү делген мык, түтүк, шамчырак, плитка өңдүү нерселер сатылат. Мында кышкысын суук, жайкысын үп. Бирок сатуучулар көнүп калышкан. Көпчүлүгү 10 жылдан бери иштеп келишет. Айрымдарынын 2-3 контейнерлери бар. Аларды таң атпай ачып, оор товарларды коюп, бир күн бою соода кылгандан кийин кечкисин кайра жыйноо керек. Алар ошентип жайгышы, дем алышсыз иштешет. Жакындары колдорунан келишинче жардам беришет. Бири контейнерде отурса, башкалары товар алып келип, банкка, салык кызматына каттап, күзөтчүлөр жана администрация менен маселелерди чечишет. Жалпысынан алганда саясатчылар корголушу керек деп айтканды жакшы көргөн чакан бизнес ушинтип иштейт. 2024-жыл Берекенин соодагерлери үчүн өзгөчө оор болду. Алгач алар бүткүл Дордойдогудай эле 3-4 чакырым алыс жерге кытайлыктар жаңы базар куруп жатканын угуп, Береке базары жабылып калышы мүмкүн деп тынчсыздана башташкан. Андан соң өзүн Берекенин ээсимин деп айтып жүргөн адам Ички иштер министрлигинин версиясы боюнча кокустан атып өлтүрүлгөн. Көп өтпөй базардын жаңы жетекчилиги мурда түзүлгөн ижара келишимин тааныбай жатканы белгилүү болгон. Соодагерлер ага чейин ал келишимдин негизинде ижара акысын алдын ала 10 жылга төлөп коюшкан. Бирок базардын жаңы ээси аларга кайра төлөгүлө, болбосо кетип калгыла деп талап койгон. Клубдун кабарчылары соодагерлер жана алардын юристи менен сүйлөшүп, бул экономикалык мамилелер жылдар бою эптеп эле кармап келгенин көрүштү. Контейнерлерди ири суммаларга сатып алган соодагерлер баары бир контейнер менен жабдылган соода орunu үчүн базар администрациясына ижара катары $1000 төлөп келишкен. Бирок администрацияга базардын өзү эмес, ал жайгашкан шаардын жерин пайдалануу укугу гана таандык болгон. Ошол эле маалда Берекенин башкаруучулары маселелерин өз ара түшүнүктөр менен чечип жүрүшкөн. Жана ал ок атышуу менен аяктаган. Жыйынтыгында 100гө жакын соодагердин жана алардын үй бүлөсүнүн тагдыры бүдөмөк абалда калууда. Бекен ысымы өзгөртүлдү. Берекеде болжол менен 2012-жылдан бери контейнерге ээлик кылат. Анын айтымында ал кезде контейнер үчүн $8000 берген. Бирок Бекен сатып алуу келишими кандай түзүлгөнүн тактап айткан жок. Биз ошондо сатып алганбыз, дейт ал. Анан биздин контейнерди сатып алганыбызга 1 жыл болду элек. 2 жыл болуп калды да. $30,000 сатып алганбыз. $30,000 сатып алып, бу хозяиндер келип алып, биз сатып алганыңарды көргөн жокпуз, акчаңарды көргөн жокпуз. Документ бар бизде бардыгы. Көргөн жокпуз дейт. Кайрадан башынан сатып аласыңар, $5 аренда төлөсүңөр деп. Ошентип бизди коркутуп атат, үркүтүп атат. Канчадан төлөсүңөр деп атат? $500 төлөйсүңөр деп айына. Биз сатып алганбыз өзү. Ошентсе да Бекен башка коңшу соодагерлердей эле көп жылдардан бери базардын ээлерине, тагыраагы өздөрүн базардын ээсимин деп атаган адамдарга ижара акысын төлөп келет. Анткени Береке жайгашкан жер муниципалдык менчикке таандык. Алар убактылуу конструкциялар жайгашкан бул жерди пайдалануу укугун гана алышкан, деп билдирди соодагерлер жалдаган адвокат Галия Абдрахманова. 2014-жылга чейин базарды Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы бөлүмүнүн мурдагы кызматкери жана бокс боюнча машыктыруучу Жылдызбек Ниязалиев башкарып келген. Кийин Береке анын кызматташы жана мушкер Мукаш Ырсалиевке өткөн. Мукаш начинает с 2014 года работать, в 2015 он нанимает Рысбек администратором. Все вроде нормально идет, и отдать нужно должное, что Мукаш не собирал деньги, ни $1, ни 1 цента. Он начал собирать только в 2020-2022 годах, когда получали неимоверно большие суммы от арендаторов. А начали получать с 2020-2022 года. Этот Рысбек, он предупредил этого Мукаша о том, что ты берешь слишком много денег, при этом не оформляешь официально. Как будет это? Ну там кто заранее платил за год, за 2. То есть он такие условия предлагал, кто заранее платит там и за 15, и за 20, и за 25, и за 30. То есть по-разному там было. Если есть возможность, заранее оплатить, дешевле будет. Бекен өзү Ырсалиевке 2019-жылы мурдагы келишимдин мөөнөтү аяктарына 3 жыл калганда $15,000 берген. Ошентип ал келишимин 2032-жылга чейин узарткан. Айрым соодагерлер Ырсалиевке ижара акысын алдын ала 2035-жылга чейин, кээ бирлери 2037-жылга чейин төлөп коюшкан, дейт Абдрахманова. Мукаш Ырсалиев ижарачылардан жалпы канча акча чогултуп алганы так белгисиз. Бирок мында кеп $100,000 жөнүндө болууда.
Ошол эле маалда ижара тууралуу расмий келишимдерде мындан 100 эсе аз суммалар көрсөтүлгөн. Базар администрациясына чоң каражаттарды төлөгөн соодагерлерге колго толтурулган кол тамгасы менен мөөрү такыр чечмеленбеген кагаз дүмүрчөктөр берилип келген. Давайте вот сейчас Эти вот покажем. платили. Сейчас Это за аренду, да? Это Вот они вот все за 10 оплаты, лет, на 10 которые лет имеют платили. печать. 22 тысячи долларов. Вот печать, 22 печать. тысячи долларов. По Да, у 22 всех. тысячи долларов. Да, Это у у всех всех есть. есть такое. Вот Получается, Два контейнера. вот- это договора. Это вот договора. На сегодняшний день администратор говорит, что это все ничтожно, что все это незаконно и недействительно. Что это вот недействительно. Вы знаете, вот у меня сейчас стоит в аренде люди стоят. Она сейчас прибежала и говорит, что сейчас администрация ее вот сейчас заставляют подписаться. Распишись, говорит, вот. А я сдаю этот контейнер. Я не работаю, я сдаю. Субаренда. Субаренда, да. Она говорит, мне вот сейчас администраторы прибежали и говорят, вот насильно, говорит, подпишись, а то завтра мы тебя закроем, мы тебя вот так, мы тебя вот так. Мында таң калыштуу нерселер ушуну менен эле бүтүп калбайт. Келишимдерде соодагерлер администрацияга айына 10-12 миң сомдон төлөйт деп жазылган. Анын ичинен 3,5 миң сом ижара акысы болсо, калганы электр энергиясына жана базарды шыпырып туруу өңдүү кызматтарга алынат, деп түшүндүрдү соодагерлердин өкүлү Галия Абдрахманова. Ошол эле маалда бет маңдайына жайгашкан Дордойго кирген Жунхай базарында иштегендер 3-5 миң сом өлчөмүндөгү ижара акысын гана төлөшөт. Биз эми бу жерде иштегенибизге бир 15 жыл, 20 жыл болуп калды. Анан бул көйгөй элдин чогулганы 1 жылдан ашып калды, 1,5 жыл болду. Жер налог боюнча Жунхай 3,5 миң берет жер налог. Биздики 12 миң көтөрүп таштаган да. Буну биз Азыр 12 миң көтөрүп. элдер кайрыла берип, биринчи будан мурунку хозяинге чейин аларга деле кайрылганбыз, чогулганбыз, бирок укпай койгон. Үнүбүз эч кимге жетпей атат. Но при этом есть еще охрана. За охрану они платят каждый месяц, и никто квитанцию не дает. Это противозаконно. Ырсалиев менен соодагерлердин ортосунда жаңы ижара келишими түзүлгөндөн кийин Береке базарынын айланасындагы чыныгы драма башталган. 2024-жылы июлда Ырсалиевди УКМК кызматкерлери кармаган. Мекеменин маалыматына ылайык, ал 2010-жылы алдамчылык жол менен базарды Жылдызбек Ниязалиевден тартып алып, аны кайсы бир Крим төбөл менен туугандык байланышы бар экенин айтып коркуткан. Ырсалиевдин коргоочулары бул айыптоолор негизсиз экенин билдиришкен. Алардын айтымында Ырсалиев базарды Ниязалиевден 2014-жылы 600 миң долларга сатып алган. Жана бул боюнча сатып алуу келишими да бар. Эгер ал чынында эле бизнесин тартырып жиберсе, анда эмнеге ушунча жыл унчукпай жүргөн деп суроо салышкан алар. 2024-жылы 4-октябрда УКМКнын тергөөчүлөрү Ырсалиевди эч жака кетпөө жөнүндөгү тил кат менен бошотуп, анын беренесин өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыктан жөн гана ири өлчөмдөгү алдамчылыкка өзгөртүшкөн. Бир жумадан кийин Ырсалиевди кокустан эле атып кетишкен. Милициянын версиясы боюнча ал Орзубек Назаровго таандык өнөктөшү Ниязалиев машыгып жүргөн бокс залына куралчан бастырып кирип, аны курсакка атып жиберген. Ошол маалда залдагылардын бири Ырсалиев менен кармаша кетип, анын жүрүшүндө Ырсалиевдин башына кокустан ок атылып, ал ошол жерде дароо мерт болгон. Ырсалиевдин өлүмүнөн кийин Береке кичи базарында жаңа администраторлор пайда болгон. Ниязалиевдин уулу Улукбек жана Бакыт аттуу киши. Соодагерлердин айтымында Бакыт дегени кийин аларды эзе баштаган. Мы знаем только одного хозяина, вот чисто я знаю одного хозяина, это Ырсалиев Мукаш, да? Я договор составляла с ними, договор составляла. И получается, сейчас новые, которые приходят, я не видела их документ, что они имеют юридическую силу, что этот документ зарегистрирован в госрегистре. Они говорят о том, что Ырсалиева сейчас уже нет. То есть теперь пришли они. Это все то, что происходило, все эти договора, все это ерунда, и нужно будет, скорее всего, платить им. Ну, ежемесячный платеж, да? $500, да. Я попросил, но мне показали просто доверенность от Ниязалиева вот к сыну, и там непонятно доверенность от Ырсалиева к Ниязалиеву до 27 года. Ырсалиев дает Ниязалиеву возможность пользования земельным участком до 27 года. Только пользование земельным участком, то есть ни контейнерами, ничем. Соодагерлердин адвокаты базардын жаңы ээлеринин Жылдызбек Ниязалиевге байланышы бар экенин ырастоодо. Это были близкие друзья, они спортсмены.
К ОПГ относится, я не могу утверждать. Ну, спортсмены у нас вот такие вещи делают иногда. Но они были большими друзьями. Некий Ниязалиев Дилдазбек, который на сегодняшний день является собственником, он собственником был до 2014 года, оказывается, официально. И он эти, когда контейнера поставил, у него были планы, естественно, продавать места, но у них какая-то была возня в отношениях партнерских, и каким-то образом Дилдазбек Ниязалиев отдает этому Мукашу. Все вроде нормально идет, и отдать нужно должное, что Мукаш не собирал деньги, ни одного доллара, ни одного цента. Он начал собирать только в 2020-2022 годах. И когда он собрал и оформил все доверенности на минимум 10-12 лет с арендаторами, вот тут сейчас, сегодня, который Ниязалиев Дилдазбек, ну это его помощники, возмущаются. И сейчас якобы деньги эти к ним не пришли. Знаете, я что понял? Я понял то, что вот Ниязалиев написал заявление на Рысалиева. И вот Рысалиева, когда поместили в СИЗО, там следователь их вывел на мировую. И потом Рысалиева выпустили. Они первые дни приходили, там что-то делили. То есть там правая сторона твоя, левая моя. Потом через день мы узнали, что вот эта перестрелка была. После этого вот пришел сын, получается, Ниязалиева с каким-то пакетом. Вот этот пакет нам начал уже условия выдвигать. Күзүндө Береке базарындагы чың алуу чегине жеткен. Ал тургай соодагерлер митингке да чыкканы калышкан. Бирок юристтин айтымында ал маркум Ырсалиев базарды Ниязалиевке сатпастан белек катары бергенин аныктап чыккандан кийин соодагерлерди тынчтандыра алган. Акыркы жылдары канчалаган ишкер УКМКнын ТИЗОсунан бизнесинен кол жууп чыгып жатканын эске алганда, ал жакта Ырсалиевке эмне болгонун болжолдоп гана айта алабыз. Там договор купли-продажи, он называется договор купли-продажи. Но я как буквоед, я вижу, что там написано: покупатель подарил, понимаете? Продавец подарил. Как можно договор купли-продажи назвать договором дарения? Вы мне просто объясните. Азырынча жаңы администрация Береке базарындагы соодагерлерди жайына койгондой болууда. Слава тебе, Господи, что они меня услышали. И те требования, те угрозы, которые были в начале, что мы опечатаем контейнера, и вы никто, и давайте отсюда отдыхайте, вот эта тема уже закрылась. У меня было просто им предложение, просьба. Раз уж такая пошла вещь, игра такая, вы просто-напросто даете возможность арендаторам, согласно их договоров аренды, сидеть на своих местах до 32 года, до 35 года и до 37-го. Это те годы, по договорам которого они все заплатили. Бирок жаңжалдын себептери ошол бойдон жоюлган жок. Жылдызбек Ниязалиев маркум өнөктөшү Ырсалиев соодагерлерден чогултуп алган акчаны кимден болсо да алууга аракет кылууда. Болбосо кирешелүү бизнес 10-12 жылга кирешенин булагына эмес, пайдасы жок жүккө айланат. Соодагерлер болсо Ниязалиев аларды ижара акысын экинчи жолу төлөөгө мажбурлашы мүмкүн деп тынчсызданып, мамлекеттен жардам сурап жатышат. А ваше основное требование это получается, чтобы УМС заключила с вами напрямую аренду, да? Уже, скорее всего, да, потому что там, понимаете, ситуация какая, я извиняюсь, конечно, за прямоту, стреляют друг друга, а страдают обычные продавцы. Мы ни в чем не виноваты, нам сказали, условия поставили, мы оплатили, мы рассчитываем, что до 32 года мы должны отстоять. Да, все налоги платим, абсолютно все оплачиваем. Просто нам хочется, чтобы нас уже не трогали до окончания нашего срока договора. Азыр маркум Мукаш Ырсалиев соодагерлерден чогултуп алган акчанын кайда экени белгисиз. Азырынча бир гана нерсени айтууга болот.
белгисиздик. Базардагы соодагерлер иштеп жаткан шарттар аларды бизнести кайра бөлүштүрүүнүн негизги курмандыгына айландырууда. Ал эми аткаминерлердин жүрүм-турумун карасак, бул белгисиздик аларды толук канааттандырып жаткандай сезилет.